Урматтуу угармандар, программабызды баштайбыз. Жаргалчактын негизги талкуусу башталды. Мен дагы бир ирет айтып өтөйүн. Бүгүн биз ишкерлер менен бизнес демилгеси бар, идеялары бар, бирок каражат таппай жаткан угармандардын ортосунда көпүрө болуп беребиз. Уюштуруучуларды студияга чакырдык. Бишкек бизнес форуму жакында өтөт. Анда урматтуу угармандар, азыр талкуубузду баштайбыз. 57-77-98 түз эфирдин телефону. Анда чалып баштасаңыздар болот жана 60-60 сандарына пикирлерди дагы жөнөтүп койсоңуздар болот. Студиябызга коноктор келе жатат. ЖИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек азыр биздин катарыбызга кошулат. Ал эми инвестиция издеген ишкер Низами Насердинов студиябыздын коногу. Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Саламатчылык. Мен бул жерге ишкер катары келип отурам. Анан бүгүн биз эми ушул ишкерлердин деги эле идеялары болсо, ошол эле учурда каражат табуу менен жана туура бир бизнес пландарды түзүү багыттарын талкуулайлы деп жатабыз. Анан сиз ошол инвестиция издеген ишкер экенсиз. Деги эле бизнес долбоорду кандай бир кантип идея өзүңүзгө келди? Анан ошол эле учурда кантип бизнес планды туура түзө алдыңыз? Же ошону үйрөнөсүзбү жакында? Жалпылап айтканда мен 8 жылдан бери ишкер болуп жүрөм. Бул жерде эң негизинен бизнес план деле ролду ойнобойт. Көп нерсе тажрыйба ролду ойнойт. Тажрыйбанын артынан бизнес пландар келип чыгат да. Ошондой эле идеялар дагы ошол чөйрөдө жүргөндө келет. Өзүңүз бизнести кандай баштадыңыз эле? Идея биринчи келип, анан каражатты каяктан таптыңыз эле? Же жеке каражаттарыңызды пайдалануу менен ошол бизнес бир идеяларыңызды ишке ашыра алдыңызбы? Бул убакытка чейин ар кандай бизнестерди ишке ашырып келгенбиз. Ар бири албетте ар кандай түрдө башталган. Мисалы үчүн биринчи башталган бизнес проектибиз сунушту биз инвесторго туура инвестор табып, туура сунуш кылганыбызда ал инвестор өзү издеп жүргөн кез экен эле, кандай бизнес кылсам деп. Ошол учурда ал келип калып, инвестор акчасын берген, биз ошол акчасына ишти баштаганбыз. Ийгиликтүү болуп жыйынтыкталган буюрса. Анан мына жаңы идеясы бар, бирок каражаты жок жаштар боло турган болсо, аларга сиз биринчи кандай бир жолдорду сунуштайт элеңиз? Эмнеден башташ керек, эгер мисалы чакан бизнесин ачуу үчүн? Жогоруда айткандай, албетте ар бир адамдын башына ар кандай идея келиши мүмкүн. Жакшы көрүнө бериши мүмкүн. Мына ушул ишти кылсам сөзсүз түрдө мен ийгиликке жетем, сонун болот деп жакшы көрүнө бериши мүмкүн. Бирок бунун астында көрүнбөгөн таштар болушу мүмкүн. Баягы ошондуктан мен кеңешим, эгерде жаңы баштап аткан болсо, ошол ишти кылып жүргөн адамды табып, бекер болсо да жанында иштеп көрүп, мындай кармалап көрүш керек да ошол иштичи. Баштабай туруп, башка ушул ишти кылып көргөн үлгүнү табып, ошонун арасында аралашып жүрүп көрүш керек да бир белгилүү бир убакыт. Анан дүйнөдө ушул өзгөчө чакан орто бизнеске көбүрөөк көңүл бурулат. Анан бизде Кыргызстанда деле ушул багытта бир жылыштар бар, бирок ошол эле учурда тоскоолдуктар бар деп дагы айтылат. Анан бирок бизнес баштоодо ошол тоскоолдуктардан коркпош керекпи? Албетте, сөзсүз түрдө тоскоолдук болот. Кайсы өлкөдө болбосун тоскоолдуктар болот. Ар кандай түрдө мамлекеттик структуралар боюнча, же болбосо элдин өзүнүн аң сезими боюнча, же болбосо ошол рыноктогу ар кандай өйдө ылдыйлар болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө тоскоолдуктар болот. Сиз биздин мамлекеттеги жагдай жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Биздин мамлекетибиз эркин мамлекет. Каалаган нерсебизди кылсак болот. Албетте чектөөлөр бар. Адам баласына зыян келтирбеш керек. Коомго, чөйрөгө, жаратылышка зыян келтирбеген нерселерди кылса болот. Бирок ошол эле учурда эркин деп койгонубуз менен көп нерселерди мындай тактап коюшубуз керек да. Кыргызстанда биздин кемчилигибиз ушул болуп атат да. Көп нерсеге эркиндик берип койдук, бирок ошол эле учурда кайсы жерде кандай чектөөлөр болуш керек дегенде ошону деталдаштырууда бизде кемчиликтерибиз бар да. Менин жеке пикирим ушундай. Мисалы үчүн
акча алууда, акча берүүдө, ар кандай ишти баштоодо мамлекеттик структуралар так ачык айкын, ушуну кылсаң ушундай налог төлөйсүң, анан муну кылбасаң мындай жеңилдиктерге душар болосуң деген көп деталдары ачык түрдө айтылган эмес, жазылган эмес. Мындайча айтканда кам да. Анан ошол эле учурда мисалы Кыргызстанда сиз айтып атпайсызбы, эркин ишкерлер ушул каалаган тармакка бир акча салууга, ошол эле учурда бир бизнес идеяларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр бар экен да демек. Ооба, сөзсүз түрдө бар. Бул жерде мамлекет чектөө койбойт, бирок элдин өзүндө кандай кемчиликтер бар? Акча жетишсиздиги бар бизде. Акчаны алам десе сөзсүз түрдө банкка барыш керек. Банктан алам десе банк андан залог сурайт. Же болбосо чоң ставкаларда берет, проценттердин. Мындайча айтканда бизде бир гана банк институттары иштелген да бул жерде. А банк институттары жалаң соода кылгандарга, менин жеке пикирим, мындай иштеп жаткандарга ыңгайлуу да. Жаңы баштап аткандарга ыңгайсыз, себеп дегенде алар банк үчүн иштеп калгандай болот. Мисалы үчүн айталы, энный сумма алды банктан, бирок ал алган суммасын иштеп аткан адам оңой төлөй алат. Мисалы үчүн алган сумманы айына 3-4 жолу айландырып берет дагы, ага жеңил болот. А бирок жаңы баштап аткан үчүн ал айландыра элек ал акчаны, акчасын да төлөй албай калат, ишин да жүргүзө албай калат, эки жактан тең зыян тартып калат да. Ошон үчүн Кыргызстанда мен жеке пикирим ушул сөзсүз түрдө банк аркылуу эмес, акчасы бар адамдардан түздөн түз инвестиция ала алуу бул чоң мүмкүнчүлүк. Бул бизде мүмкүнчүлүк, мына айтып атпаймынбы, бизде эркин мамлекетпиз. Бүт мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ошону колдоно билүү биздин колубузда. Демек, демилге болуш керек. Эгер идея болсо эле бардык нерсени ишке ашырууга болот деген позицияда турбайсызбы сиз? Ооба. Анан эми идеясы бар, а бирок каражат таппай жүргөндөрчү, инвесторлорду кантип табат? Буга чейин ошондой аянтча болду беле? Буга чейин чакан чөйрөдөгү аянтчалар болуп жүрүшү мүмкүн. Мисалы үчүн социалдык бир катмарларда же болбосо тааныш билиштер, тууган уруктар, дос жоролор баягындай тар чөйрөлөрдө болуп жүргөн да. Эми ушуну Кыргызстандын деңгээлинде алып чыга билүү, буну ишке ашыра билүү бул кыйын иш, оор. Буну мына Жаш ишкерлер ассоциациясы аткарып жатышат. Былтыр биринчи иш чара болуп өттү. Быйыл дагы мына экинчиси болгон атат. Бул экинчисине коңшу өлкөлөрдөн келген атышат. Анан алдын ала жакшылап даярданып атышат. Бизнес проекттердин, мисалы үчүн бирөөнүн жакшы идеясы бар болушу мүмкүн, бирок аны туура сөз менен, туура сандар менен жеткизе албашы мүмкүн. Ошону алдын ала даярдап, аянтчага эки жактан тең даярдап атышат да, мындайча айтканда. Анан сиз өзүңүз кайсыл тармактарда ошол идеяларыңыздарды мындай ишке ашырып келе жатасыз? Сиз азыркы тапта дагы ошо инвестиция иштеген ишкер экенсиз. Анан ошол кайсыл тармактарга бир долбоорлорду ишке ашырсаңыз, бир өлкөнүн чакан орто бизнесине дагы бир салым кошо аласыз? Биз азыркы учурда баштап жаткан проектибиз бул спорт комплекс. Спорт комплексинин ичинде бассейн, 2 футбол талаасы, 2 волейбол залы, жанында эс алуу борбору, кафеси менен, мындайча айтканда ушул проектти баштадык, өзүбүздүн жерибизге куруп баштадык, фундаментин куйдук, мындайча айтканда. Эми мындан ары инвесторго эшиктерди ачып берип атабыз да. Өзүбүз мындай айтканда 70-80% аткара алабыз. Калганын инвесторго мына силер да кошулсаңар болот деп сунуш кылып атабыз бул жерде. Жакшы, ошондой эле биздин студиябызда Жия бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек дагы келип кошулду. Урматтуу угармандар, анда биз дагы ошол жаргалчак уктуруусунун алкагында бүгүн биз ишкерлер менен бизнес идеялары бар жарандардын ортосунда бир көпүрө түзүп берели деп чечтик. Андыктан жакында 8-декабрда ошол Бишкек бизнес форуму өтөт экен. Анда инвесторлор ошол жакшы идеялар болсо, жакшы бизнес долбоорлор болсо колдойт экен, каржылык жактан дагы колдойт
деп айтылып атат. Ушул тууралуу кенен сүйлөшөбүз. 57-77-98 түз эфирдин телефону. Азыр дагы бир экинчи коногубузга бир аз сөз бергенден кийин анан телефондук байланыштарды биз дагы кабыл алып баштайбыз. Андан сырткары 60-60 сандарына ошол сиздер пикирлерди дагы жөнөтсөңүздөр болот. Урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар жаргалчак уктуруусу түз эфирдеги ишибизди уланталы. Анда дагы бир коногубузга бир мүмкүнчүлүк берейин, кенен түшүндүрүп берсин. Жия бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек. Анда жакында 8 декабрда Бишкек бизнес форуму өтөт экен. Анын максаты эмне? Алгач ошону угармандарга түшүндүрүп койсоңуз. Бишкек саламатсыздарбы кутмандуу күнүңүздөр менен. Бишкек инвест форуму алгачкы былтыр биринчи ирет уюштурулду. Бул жерде негизги максат ошол бизде иштеп аткан ишканаларга, орто жана чакан ишканаларга көбүн эсе каражат таап берүү, партнер таап берүү, инвестор таап берүү да. Биз БИФтин ошо былтыркы девизи акчаңды ойгот болчу. Кыргызстанда ошол бизде каражатка муктаж болгон, партнерго, инвесторго муктаж болгон, инвестицияга муктаж болгон бир топ ишканалар, ишкерлер бар экен. Анткени каражат алуу маселеси бизде абдан оор, билесиңер. Банкта күрөө маселеси бар, пайыздык үстөмдүк абдан жогору, шарттары оор. Ар бир эле ишкер ала албайт экен да. Ошол эле убакта Кыргызстанда акчам бар, менин инвестициям салат элем, кайсыл жерге кантип мен акчамды салсам деген бир категория ишкерлер бар да. Механизмдер жок. Анан биз ошол эки тарапты жолуктура ал дедик. Акчаңды ойгот деп былтыр акча ойгондо, бирок аягына чейин жакшы мындай ойгонбой калды. Быйыл биз девиз кылып ошо инвест форумду ишкер менен инвестордун жолугушкан жери деп мындай ушундай уран менен чыктык да. Анан быйыл былтыркыдан айырмаланып биз былтыр стартап жаңы баштаган идеяларды караган эмеспиз. Анан чоң ири проекттерди дагы көп караган эмеспиз да. Быйыл ошол стартап жаңы идеяларды карап атабыз. Абдан көп келип атат. Андан кийин иштеп аткан ишканалардын проекттерин карап атабыз. Анан үчүнчү $500,000 жогору проекттерди карап атабыз. Бизде Кыргызстанда бизнес абдан тың экен. Өндүрүш жок дейбиз, мына абдан толтура өндүрүш долбоорлору келип атат. Майда кичинекей өзгөчө аймактардан. Анан идеялар деле бар экен, ооба, идеялар, стартап идеялар деле абдан көп келип атат. Өзгөчө жаштардан кызыктуу, бизнес үчүн абдан кызыктуу. Бизнесте эң негизги дефицит азыр эмеспи? Идея эмеспи? Ошол идея дагы келип атат да. Анан биз бул жерде быйыл дагы өзгөчөлүк катары биз өзүбүздүн ошол инвесторлорду гана тартпай, муну сыртка да жарыяладык. Азыр бизде ушул форумдун өнөктөшү расмий түрдө Индиянын элчилиги болуп чыгып атат. Биз бул форумду экономика министрлиги менен чогуу уюштуруп атабыз. Ана FSDC деген биздин бир партнердук уюм бар, былтыр чогуу биз менен уюштурган, ал дагы чыгып атат. Анан Казакстанга, Тажикстанга, Өзбекстанга дагы жарыяладык. Ошолордон инвестор күтүп атабыз. Бул жерде бир гана презентациялар болбойт, презентациялар дагы болот. 15 презентация деп күтүп атабыз буюрса. Андан кийин пленардык дискуссиялар болот. Бул дискуссиялар эки багытта болот. Бир азыркы инвестиция чөлкөмдө, бир гана Кыргызстанда эмес, Орто Азияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда кандай кетип атат? Эмне деген тоскоолдук менен биз дуушар болуп атабыз? Анан экинчи чоң пленардык дискуссия бүгүнкү күндө Индия менен Орто Азия кантип кызматташа алат? Биз бүгүнкү биздин кыргыз ишкерлер Индияга барып иштеше баштады. Индиядан абдан көп ишкерлер келе баштады. Биз көрдүк, Индия көрсө Москва менен Стамбулга караганда бизге жакыныраак экен. Базар дагы абдан кенен экен. 100 каттан бар экен. Анан ушул биздин максатыбыз ошол бүгүнкү күндө Бишкек инвест форумун уюштуруп, Кыргызстанда баягы кризис болуп атат, анан кыйынчылык дегенди жокко чыгарып, жок, мүмкүнчүлүктөр толтура бар. Биз пайдаланышыбыз керек, иштешибиз керек деген бир мындай позитивдүү бир нерсе сунуштап жатабыз. Анан жөн эле форум эмес, жолугуп эле сүйлөп тарап кете турган эмес. Бул ар бир ишкер үчүн, ар бир ишкана үчүн, өлкөнүн экономикасы үчүн бир чечим сунуштап атабыз да. Чече турган бир сунуш мындай. Андан кийин форумдун акырында ошо эки тараптуу жолугушуулар болот ишкерлердин. Ошол бүт жанагы долбоор берген компаниялар ар бирине столдорго отургузабыз. Индиядан келген ишкерлерди столдорго отургузабыз. Монголиядан, Казакстандан келген ишкерлерди столдорго отургузуп, анан бул жердеги ишканалар ишкерлер менен жолуктурабыз да. Анан былтыркы ошол 2015 жылдын жыйынтыгы менен Бишкек инвест форумунда $500,000 келишимдер түзүлгөн экен. Эми быйылкы жылда ошол сумма жогорулаптыр, канча ошол долларга келишимдер түзүлүшү мүмкүн деп күтүп атасыздар? Биз былтыр форумдун эртеси күнү эле биздин алдын ала эсептөө кылганда, мониторинг кылганда 1,2 миллион алдын ала келишим түзүлгөн.
бирок биз былтыр бир мындай кемчилик кылып турбуз же ката кылып турбуз да, биз баягы форумду өткөрүп эле ошол компанияларды ошол бойдон табыштырып эле токтотуп коюп турбуз. А негизи жумуш ошо форумдан кийин башталат экен. Баягы компаниялар бири менен таанышып анан иштеш керек да. Иштей баштаганда абдан көп проблема чыкты да. Мисалы ишканалар ошо көбүнчө аймактан келген ишканалар инвестор тапты. Экөөбүз иштейли деди. Жок дегенде товарымды сатам, келгиле чогуу ишкана түзөбүз, сен мага кошул деген ошондойлор алдын ала келишимдер түздү. Бирок биз аларды баягы алар иштегенди мындай жакшы мындай биле бербейт экен да, эки тарап теңчи. Бирок инвестор көбүнчө инвестор бул финансылык жактан сабаттуу экен, бирок жанагы ишкана, а мен аны кантип тартам? Экөөбүз кантип иштейбиз? Кирешени кантип бөлүшөбүз? Деген нерсени жакшы биле бербейт экен. Биз быйыл ошол форумдан баштап атайын BIF-KG деген сайт түздүк. Андан кийин форумдан баштап ошол ишканаларды консультация кылып, жыл бою ошолорго мындай жөлөк таяк болуп аларды алып бармай болуп атабыз да. Быйыл ошол сумма дагы чоң болот деп атабыз, анткени ири долбоорлор бар. Анан стартап идеялар абдан көп. Эми баягы үмүтүбүз чоң. Анан демек ошол бир эле жолуктуруп коюу эмес, андан наркыдагы жагын бир оңдоп түздөп кеңеш айтат экенсиздер да. Анан ошол эгер мисалы бизнес идеялары бар, а бирок каражат таппай жаткандар, демек сиздер аркылуу каражат табуу мүмкүнчүлүгү экен да. Ошондой түшүнсөк болобу ошол форумдун негизги максаты? Ооба. Биз бул жерде ошол мисалы жанагы банк аркылуу иштей албаган, кыйналган, шарты болбогон, мен банк менен ар ким деле иштей бербейт экен да. Бирок мага өнөктөш тапсам, партнер тапсам, мен иштешип алат элем, чогуу мындай бири менен идея беришип, алмашып, биргеликте бир ишкана куруп иштеп кете алат деген ишкерлерди бир табыштырып атабыз да. Бул жер мындай партнер тапканга, бизнес өнөктөш тапканга, инвестор тапканга ушул BIF 2016 бул универсалдуу бир аянтча, уникалдуу бир мүмкүнчүлүк болот да. Түшүнүктүү. Бизнесиңизди кеңейтүү үчүн капитал издеп жатасызбы же кызыктуу ишкерлик идеяңыз барбы? Анда 57-77-98 телефонуна байланышка чыгып сунуштарды берсеңиз болот. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Курман Бишкек. Курман Бишкектен. Угуп атабыз. Мен ушул бизнес центрден кеткен аябай туура аябай болду. Бирок мына азыр өзүнүн мойнуна алып кетпеди, тааныштырып коюп эле, кийин ушуну сатырабыз жетпей калыптырып деп жардам бербей калды. Негизи туура айтат да, мисалы мен башынан өткөн эле, мисалы азыр бул убакта болуп атканда эле мисалы бир деген жок дегенде бир 2 миллион, 1 миллион, 1,5 миллион дегенде инвесторлор келип бияктан жер сатып алгандан кийин, мисалы ошол жерге деген ошончо акча калып аткандан кийин эч убакта алып ошол жерди же болбосо башка нерсени акчасын же жерди бул ошол бизге кыргыз жаранына апарып кетпей болот да, бул өзүнө биринчи апарып кетет. Ошол жерде азыркы ошо мамлекеттик деңгээлде көтөрө аласыңар, мисалы азыр архитектура жагынан же болбосо башка бир жагынан жардам берүү жагынан мамлекеттик деңгээлде көтөрүп ошону жардам бере аласыңар. Анткени азыркы бир документация менен башка фамилия, чет элдик фамилиядан доверенность алып, ошол боюнча барсаң, чет элдик ошо архитектурага барасыңбы же башка жака барасыңбы, сразу эле булардын смыслдары башкача болот да. Бул инвестор. Мисалы батыр өтө турган документке, мисалы бир жөнөкөй эле мамлекеттик кошон төлөп батыр өтө турган документке көптөгөн акча сұрайды. Анан айтасың, бул деген инвестор, бул 10 жылдык договорум бар, 10 жылдан кийин бул какой-то процентке, стоимостун какой-то процентине Кыргызстанга сатып кетет. Бул деген инвестор десем, это булар деген ким бар ким жок, мончакта берсең берет, мончакта бербесең анда бүтүрбөйт деп карман түзүп. Мамлекеттик ишканаларда ошондой? Ишканаларда мен ушул 1 жылдан бери иштейм, ошо мисалы ушул жакында иштеп көрдүм да. Бери жак дегенде 2 айда бүтүп турган документ ошо 1,5 жылда зорго чыгаша 60%. Түшүнүктүү. Бул жагынан да карап койсоңор, аябай. Рахмат, Курман. Ошондой сунушун айтып атат. Ооба, бул сиз угарман айтып кеткен көйгөй негизи Кыргызстандын эң негизги көйгөйлөрүнөн бири да. Бул биз өзүбүз мындай кээде өзүнкүбүз келбегендей бир түр көрсөтөбүз да. Баягы
мисалы бир мисал айтайын, могу жанагы 1-ноябрдан баштап Оштогу Түрк аба жолдорунун каттамы токтоп калды. Эмнеге токтоп калды? Анткени Андижандан, Тажикстандан кардарлар учпай калды. Эмнеге учпай калды? Анткени биз аларды кысып атып, аларды баягы чектеп атып, кысым көрсөтүп атып, коррупциялык жанагы тоноп атып, акыры булар келбей калды да. Анан кийин ким жоготту? Өлкө жоготту. Ким тапты? Ал жерде отурган, ошол жерде расмий эмелерде отургандар чөнтөгүнө тапты. Бирок бюджетке ал каражаттар түшкөн жок. Бирок жалпы эле Ош мисалы эл аралык хаб болуу мүмкүнчүлүгү жоготту да. Анан мисалы инвестор деп атпайбы? Бул жерде мен угарманга кеңеш берет элем. АПИ деген бир мекеме бар. Экономика министрлигинин алдында инвестицияны илгерилетүү жана экспортту өнүктүрүү агенттиги бар. Ошол агенттик абдан жакшы жардам көрсөтүп атат. Сиз ага барганыңыз жетиштүү болот. Алар алат жана инвестор деп сиздин документиңиз ал мамлекеттик орган, тиги дагы мамлекеттик орган баягы алып сизди колдоп мындай көп проблемаңызды чечкенге жардам берет да. Биз дагы жардам беребиз. Биз дагы баягы консультация беребиз, алып барабыз, жана мамлекеттик деңгээлге бул маселелерди көтөрөбүз. Бирок көбү эсе жана мамлекет азыр ошол жанагы агенттикти түзгөн, ошол агенттик көп жардам берип атат да. Биз ошол күбө болуп атабыз. Биз деле ошол бизге келген инвесторлорду түз эле ошол агенттикке алып барып атабыз. Демек инвесторлорду эң биринчи кезекте качырып ийбеш дагы деген мааниге. Биз ошол бизде эме болуп атат да, инвестор келип атат, бирок деген инвестор жанагы эмнеге келбейт деле деп атпайбызбы? Негизи эмнеге келиш керек деген суроону коюш керек да. Анан эмнеге келиш керек деген суроону коюп, анан ошого жараша шарт түзүп бериш керек. Шарттар барбы эми? Шарттар бар. Бирок ошонун баарын деген биз жанагы институционалдык шарттарды түзүшүбүз керек болуп атат да. Бир эки кишиге эмес багытталган. Мисалы келгенде бир эле суроо сурайт инвестор келери менен элечи. Мен бул жерге Кыргызстанга ишкана курам, же болбосо мен иштешем, мага эмне мүмкүнчүлүк тартуулай алат Кыргызстан деген. Анан биз айтабыз эң негизги мүмкүнчүлүк бул сага мамлекеттик органдардын кийлишпөөсү дейбиз. Урматтуу угармандар, программабызды улантабыз. Угуп жатканыңыздар Санжира жана Жаргалчак уктуруусу экенин эсиңиздерге салып коеюн. Анда биз түз эфирдеги ишибизди улантабыз. Бишкек Инвест форуму жакында Кыргызстанда өтөт. Ага ири инвесторлор да келе турганы айтылып атат. Эгер долбоорлоруңуздар, сунуштарыңыздар болсо, каражат таппай жатсаңыз, анда бизнес планыңызды көтөрүп алып, дал ушул форумга дагы келип катышсаңыздар болот экен. Каттоо 28 ноябрга чейин жүрөт. Андыктан шашылыш түрдө үлгүрүп калыңыздар дагы өтүнөт элек. Анан азыр студиябыздын коногу Руслан Акматбек, Джия бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору жана инвестиция издеген ишкер Низами Насирдинов. Азыр сиз кошумчалап коюңуз, кыскача гана угарманыбызды кабыл алалы. Уюштуруу иштерин айтып кетели. Азыр силердин проектиңер болсо, бизге келе бергиле, долбоорлоруңар болсо, биз баягы аны түзгөнгө жардам беребиз. Каталог түзөбүз. Каталогго баардык сиздин деталдуу түрдө бүт долбооруңуз чыкпайт. Кээ бир кооптонуп атат да, мен булар кийин чыгып кетсе идеямды алып кетип калат, уурдап кетет, же болбосо бирөө тартып алат. Биз ал проекттин резюмесин гана чыгарабыз. Же болбосо кооптонуп атат, мен каталогго чыксам, мен эртең салык текшерип келет, анан тиги келип басып алат, антип атат. Биз ага резюмесин гана чыгарабыз. Ал жерге негизги көрсөткүчтөрдү, перспективдүү экендигин же экен эместигин, анан канча каражат талап кылынат дегенди чыгарабыз. Анан бул каталог жыл бою калат. Анан келиңиз, эгер түзгөндү билейм десеңиз, ошол шаблонго жараша биз деген жардам берип, анан ошол тандоо жолунан өтөт. Тандоодон өткөндөн кийин каталогко кирет. Анан эң жакшылары жанагы тип көп сандагы ишкерлердин астында презентация кылууга мүмкүнчүлүгүн алат да. Жакшы. Саламатпы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Мен Өзгөн районунан чыгып атам, Эреке Шубанын. Биз Кыргызстан инвестор аябай көп келген мезгилде Шыңгыстын кетирибизде да, Акаевдин мезгилинде аябай инвесторлор көп келген. Ошолорго мүмкүнчүлүк түзбөй, ошолорго шарт түзбөй, шапка сурап, инвестордун баары Өзбекстанга, Казакстанга өтүп кетти. Муну эми азыр инвесторду алып келиштин өзү кыйын болуп атат. Анан инвесторду дагы карап туруп алып келиш керек экен да. Мына өзбек туугандар Турция менен такыр неме түзүшпөйт да. Такыр эмес, эми анча жакшы мамиледе эмес. Мына Түштүк Корея менен жакшы мамиле түзүшөт. Көп акчаларын корейлер ошо Өзбекстанга салды. Көп завод, фабрикаларды куруп берди. Булар свет честно иштейт экен да. Инвестор эки гана жол менен келет. Биринчи ишенич, экинчи капитал. Анан мен мына балдарга суроо берип атам дейм, азыр ушундай мезгилде өкмөт аябай шарт түзүп атат да, инвесторлорду аябай чакыртат, бирок келбей атат. Кандай кылып алып келесиңер эми?
бир 3000 адам иштей турган бир завод кура турган бир инвестор кандай жол менен алып келесиздер? Рахмат. Түшүнүктүү болду суроосу. Бизде инвестор келип атат. Биз деле мына чакан ассоциациябызга биз 700 ишкердин башын бириктиребиз. Бизге жума сайын чет өлкөдөн коноктор келет. Бирок биз жана айтып атпайбызбы, бизге өлкө катары буларга сунуштай алган бир мүмкүнчүлүк, шыктандыруу, алардын бул жерге инвестиция кылганга түрткү бере турган бир шарт түзө албай атабыз. Экинчиси, биз ишкерлер менен жолуктурганда деле ишкерлер тилекке каршы өзүнүн баягы проекттерини, долбоорлоруну кагазга түшүрүп, эсептеп, алардын тилинде, финансы тилинде, инвестордун тилинде сүйлөп, жагымдуу кылып көрсөтө албай атат. Ошондон кыйынчылык тартып атса, маселе күнөө бир гана мамлекетте эмес. Мамлекетте жалпы бул инвестор маселеси, өнүгүү маселеси, экспорт маселеси, бул жалпы коомчулуктун маселеси. Биз жанагынтип, мисалы булар келип атканда жанагындай коопсуздук жагынан деле коркуп атышат. Анан биз өзү коомчулук катардагы баягы бизден сыртта болгон кишилерди биз өйгөйлөйт экенбиз да. Булар келип алды, анан бизнес ачып алды, анан бул жерге кыргыздарды иштетип атат депчи. Бул абдан бир терс көрүнүш. Эгер андай алып келе турган болсок, мисалы ошол эле Түркияда бүгүн 111 кыргыз компаниясы иш алып барып атат. Бул глобалдуу дүйнө, ааламдашкан дүйнөдө жашап атабыз да. Ошондуктан андай келип кыргыздарды иштетет, антип бир гана критерий болуш керек. Эгер мыйзамды бузуп атса, ал туура эмес. Бирок биз бүгүн ачык өлкө болушубуз керек. Экономикабыз дагы ачык. Ошол эле учурда чакан орто бизнес дагы ошондой өнүгөт. Кошумчалап коюңуз анан. Угарман кабыл алабы? Ошол байкенин сөзүнө кошумчалап кетейин. Мен биринчи ишти баштап жатканда налоговый келип текшерген эмес мени. Башка бир орган келип текшерген эмес. Мени кошуналар текшерип жүрүп тажаткан ушу. Мен цехымдын жанында жайгашкан бир 5-6 кошуна келип, эмне кылып атасың? Эмнеге кылып атасың? Бизге эмнеге айтпай кылып атасың? Цехтын төрүнө чейин кирип чыгышат эле багалар. Болбосо ал жерде цехте пекарня болчу, нандын чыкса, нандын жыты чыгат эле да. Даже нандын жыты чыгып атат деп ыржынып келген кошуналар болгон да. Электричествону өзүм бөлөк тартып келатсам дагы биздин көчөдөн высоковольтный линия тартып келип атасың. Бизден уруксат алдыңбы деп тажаткан учурлар болгон. Бул менин эле учурум эмес, көбүнөн укканмын. Көп ошол жергиликтүү ошол жердеги местныйлардын ачканда көп тоскоол жараткан да. Ошол негизи мамлекетти эле күнөөлөй бербей, эл өзүн дагы бир карап коюш керек да, күзгүдөнчү. Демек ушул жаатта дагы маданият өнүгүш керек экен анда. Саламатпы? Кутмандуу күнүңүз менен. Угатабыз, радиоңуздун үнүн кичирейтип алыңыз, урматтуу угарман. Чоң сураныч, антпесе сиздин үнүңүз бизге угулбай калат. Саламатсызбы? Саламатпы? Атыңыз ким? Каяктан байланышып атасыз? Мен Ушук Көл областынын Ак Суу районунун Пионер деген айылынан байланышып жатам. Атым Нургүл. Угатабыз анан. Бизге Лорики радиодон угуп отуруп, биздин айылда 50-60 жылдары мондай малый кесип бар эле да, 5 айылды камсыз кылганчы. Ошол жердин кайра куруу боюнча идеялар болуп атат да, анан ошол жерге кандай жардам бере аласыңар, силер колуңардан келеби ошол жерге? Инвестиция тапса ошол боюнча сурайын дедим эле. Рахмат. Бул малый кесип боюнча, кичи кесиптер боюнча ассоциация, кичи кесиптердин ассоциациясы бар. Элвира Боронбаева деген эжекебиз бар. Ошолго кайрылсаңыз болот. Алар ошол кесиптерге келген инвесторлорду тосуп алып, алар менен иштешип, анан аларда Кыргызстанда кайсыл жерде кичи кесип курууга мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерде буларды алып барып иштешип атышат. Сизге ошого кайрылсаңыз, кийин бар редакцияга кайрылсаңыз, биз ал кишинин телефондорун таштап кетели. Бизге деле кайрылсаңыз болот. Бул жерде бирок эжеке негизги маселе мындайда, бизде көбүнчө эле проекттер мындай болуп атпайбы? Менин бул жерде бир кашарым бар, же жерим бар, же могул жерде бир имаратым бар, ошол жерге инвестор келсин. Бизде инвестор деген түшүнүк бир мындай бир араб же бир Робин Гуд келип бир жакшылык кылган киши, спонсор болгон кишидей кабыл алынат да. Бирок инвестор дегенди сиз эң огулу өнөктөш катары кабыл алгыла да. Өнөктөш деген киши бул кызыккан киши болуш керек. Силер аны кызыктырышыңар керек. Жагымдуу баягы силер өзүңөрдүн компанияңарды же проектиңерди, долбоорлоруңарды, ишканаңызды ал сага кошулса же сага каражат бөлүп сен менен иштеше башташса, киреше табам деген ишенимди ага көрсөтүшүңүз керек да. Ошондуктан жанагы кагазга түшүрүп, эсептөөлөрдү жүргүзүп, киреше чыгарчасын көрсөтүп, мунун перспективдүү экенин көрсөтүшүңүз керек. Ошол кесипти деле силер бир мындай кагаз жүзүнө долбоор түрүнө түшүрүп алып, андан кийин аны менен иштеш оңой болот. Келген инвесторго бересиз.
кайрылган жерге апарып таштап коесуз. Болбосо сиз ар бир эмеге ооба ушундай нерсе бар, ал жакшы, мен билем, акча табабыз. Баягы көбүнчө кыргыз ишкерлер мынтип айтат да, реальный проект депчи. Ошо менен ошо реальный проект менен эле бүтүп калат да. Инвестор антип иштебейт. Инвестор деген тарс этип компьютерин ачат, эсептей баштайт, анан суроо сурайт, анан мунун бизнес планын сурайт, мунун эсептөөлөрүн сурайт. Ошого келгенде эле чыгаша киришетин мунун баарын эметиш керек да. Анан ошол кандай долбоорлор өткөндө, ошол өткөн жылкы форумда сунушталды эле. Анан ошол кайсыл тармактарда көбүрөөк, ошол көбүнчө сиз айтып аткандай ушул айыл чарба тармагына багытталган долбоорлор болдубу же болбосо мындай өзгөчө? Анан бул форумда айтылып атат, айыл чарба жана башка саламат сактоо тармагындагы долбоорлор да бар экен, жана фармацевтика тийбу деп атпайбы, ошол эле учурда IT тармагы деп дагычы. Кандай долбоорлор болсо ошол мындай жакшы ишке ашып кетет Кыргызстанда? Жок, Кыргызстанда бардык эле долбоорлор ишке ашат. Бардык эле долбоорлор ишке ашат. Бизде азыркы эми долбоорлор бул Кыргызстандын экономикасынын бир күзгүсү да. Келген долбоорлордун көбү бул кайра иштетүү тармагында, өндүрүш тармагында, айыл чарба тармагында. Азыр мисалы көп долбоорлор IT тармагында болуп атат да. Анан эң жакшысы бизде инновациялык долбоорлор келип атат. Мисалы калкка тейлөө көрсөтүү жагынан көңүл ачуу, мырзалар спорттук баягы борборлор түзүү боюнча бул баягы бизде деңгээл жакшы эле көтөрүлүп атыптыр. Анан жакшы эле идеялар бар экен. Мына көрүп алып сүйүнөсүн да, баарыбызда бизде экономикада кыймыл жакшы экен да. Ошолорду гана биз баягы бир мындай системдештирип, бир борбордоштуруп бир алып келе албайтабыз да. Биздеги эң негизги проблемалардан бири биз көбүнчө чийки затты сырттан алып келет экенбиз. Анан мисалы айыл чарба тармагында деле биз көп нерсени баягы казып алып эле, үзүп алып эле сата берет экенбиз. Кайра иштеткендер же болбосо муну сыртка алып чыгып, муну ошол эле таңактап саткандар бизден дагы көбүрөөк табат экен да. Ошо биздин максатыбыз ошол акча биздин ишкерге, биздин дыйканга калса деген ой болуп атат да. Ошондуктан былтыр мисалы чыккан долбоорлордун көбү кайра иштетүү тармагында болгон. Алар инвестор да табышкан, бирок көбү кайра иштетүү тармагында иштегендер көбүнчө өзүнө кардар дагы тапкан. Бул жерге кирип мисалы чоң супермаркеттерге кирүү мүмкүнчүлүгү тапкан. Ошол супермаркеттин ээлери дагы иштегендер да келип карап кетишет. Эмне болуп атыптыр, тенденция кандай экен, ким кандай проект чыгарып атыптыр, кандай жаңы продукциялар пайда болуптур. Ал жерде бизде көргөзмөдө форумдун алкагында көргөзмө дагы болот. Көргөзмө кандай болот? Бизнеске кызмат деген көргөзмө болот. Сиз эгер бизнеске сунуштай турган кызматыңыз бар болсо, интеллектуалдык, финансылык, юридикалык, алып келип биздин эмеге форумдун выставкасына, көргөзмөсүнө катышсаңыз болот. Ошол жерде өзүңүз жөнүндө элге угушсаңыз болот да. 57-77-98 түз эфирдин телефону, Санжара радиосу. Биз бүгүн ошол дегеле ошол идеясы бар, бирок каражаты жок болуп турган ишкерлер болсо, демилгечи жарандар болсо, анда ошол Бишкек бизнес форумуна катышуу мүмкүнчүлүгү бар экенин дагы эске салуу менен ошол теманы көтөрүп атабыз. Студиябыздын конокторундагы бир тааныштырып коеюн. Жия бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек Низами Насердинов инвестиция издеген ишкер. Эми бизнесиңизди кеңейтүү үчүн акча издеп жатасызбы? Анда кызыктуу ишкерлик идеяңыз барбы? Бизге бул жака чалыңыз, идеяларыңыздарды айтыңыз. 60-60 сандарына пикирлерди дагы жөнөтсөңүздөр болот. Санжара деген сөздү биринчи жазыңыз. Анда мындай суроо келиптир. Менин идеям бар, бирок каражатым жок. Анан бирок ошол эле учурда бизнес планды жазганды билбейм. Эгер мен сиздерге барсам үйрөтөсүздөрбү деп сурап атат. Ооба, азыр сиздин идеяңыз болсо, бизге келиңиз. Биз ал идеяңызды кагазга түшүргөнгө жардам беребиз. Кагазга түшүрүп, бир долбоор түрүнө алып келгенге жардам беребиз да. Бирок идеяңыз мындай, идеяңызды биринчиден өзүңүз кантип ишке ашыра турганыңызды жакшы билишиңиз керек. Ишке ашырга турганды билбесеңиз, ал идея, проект, долбоор ишке ашпайт. Анан жок дегенде ал идея бир финансылык көрсөткүчтөргө негизделиш керек. Бир экономикалык бир жүйөсү болуш керек. Болбосо ал жөн эле мындай менин аябай укмуш идеям бар деп келүү ал көбүнесе жардам бербейт. Анан бул жерде биз ага жардам берели. Суроо сурайбыз, бизде азыр ошо кыйынчылык ошондо болуп атат да. Биз баягы идеябыз бар келип айта баштаганда, суроо сурай баштаганда эле айтпай айтышат да.
мисалы идея турдуу болот деп. идея сонун, бирок мисалы канча салык төлөйсүз дегенге айтпайт. Оборотуңуз канча дегенде айтпайт. Сиз чыгымдарыңыз канча десең айтпайт. Мен аны дейт, сен мага инвесторду көрсөт дейт, мен ага өзүм айтып коем дейт да. Бирок андай болбойт да. Андай болбойт. Эгер сиз биринчиден биз ошол форумдун дагы негизги максаты ишенимди калыбына келтириш керек болуп атат. Бул ишеничиңиз керек, анан сизге да ишенишибиз керек. Биз бүгүнкү күндө тилекке каршы бизге мына Низам мырза айтып атпайбы? Кошунага ишенбейт да. Нандын жыты чыгып атса да ишенбейт. Сөзсүз түрдө бир нерсе бар ал жерде. Биз бийликке ишенбейбиз, бийлик бизге ишенбейт. Ошону калыбына келтирели бүгүнкү күндө. Ошон үчүн ачыктыктан коркпойлу. Ал жерде биз расмий сандарды сурап атабыз. Сени салык органына төлөгөн, мамлекеттин биле турган нерселерин сурап атабыз да. Түшүнүктүү. 57-77-98 түз эфирдин телефону, угарманыбыз бар эле, аз кетип калыптыр. Кайрадан байланышка чыксаңыз болот. 60-60 сандарына дагы санжыра деген сөздү терип, анан пикирлерди калтырып койсоңуз болот. Мындай дейт, сиздерге кантип кайрылабыз? Байланыш телефондоруңуздар барбы? Айтып коюңуздарчы. Анан катталуу укпай калдым, кайсыл убакытка чейин жүрөт деген суроосун узатып атат. Азыр жооп бересиз, угарманыбыз кабыл алып андан кийин. Саламатсызбы? Саламатсыңар, Бүшашанан айланып Төрөкөн. Төрөкөн агай. Мен эми айта турган көп эле идея сунуштар бар. Мен бирөөнү гана айтайын. Бүгүнкү күндө биздин эл жаштардын ичинде, балдардын ичинде инвалидтер көп. Ошо инвалидтер коляскасын чыгаруу жана элге берүү жөнүндө бир ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Бирок аны кымбат эмес. Орто Азия мамлекеттеринин Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Казакстан, Кытайга чейин алышы мүмкүн. Ошо окшогон иштерди жүргүзсөңөр алышы мүмкүн. Ал эми айта продукциясын кайта чыгарган менен сатып өткөрүш колуңардан келбегенден кийин эмне кереги бар айта продукциясын кайта чыгарыш үчүн аракеттенебиз дей бергенмин. Алимов. Рахмат. Рахмат. Угарман, биз азыр телефондорду жарыялап коелу, уруксат берсеңиздер. 0550 14 00 66 0701 44 88 22 0550 14 00 66 0701 44 88 22 Жия бизнес ассоциациясына чыксаңыз эле биз ал жерден андан ары силерге баягы керектүү кошумча маалыматтардын баарын беребиз. Азыр проекттерди, долбоорлорду кабыл алып атабыз. Азыр кайрыла берсеңиз болот. Анан катышуу үчүн дагы бизден билеттерди алып кетсеңиз болот. Биз бул билетти атайын төлөм менен сатып атабыз. 1000 сом. Бул 1000 сом эмне? Бул чыгашаны жапканга багытталган да. Бул 1000 сом көп акча эмес. Биз региондон келген биздин мүчөлөргө муну бекерлеп атабыз. Түшүнүктүү. Урматтуу угармандар, программабызды улантабыз. Түз эфирде иштеп жатабыз. 57-77-98 түз эфирдин телефону, байланышка чыгыңыздар. Эгер сизде бизнести кеңейтүү үчүн капитал издеп жатсаңыз, акча издеп жатсаңыз, анда кызыктуу бир бизнес идеяларыңыз болсо, сөзсүз түрдө анда мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыздар. Анткени Бишкекте инвестициялык форум өтөт. Ошого байланыштуу азыр уюштуруучуларды студиябызга чакырдык. Аларга суроолор болсо берип калсаңыздар болот. Анда сиз ошо кошумчалап койсоңуз, ошол эгер аймактардан келе турган мындай ишкерлик менен алектенгиси келген жарандар боло турган болсо, ошол аларга маалыматтарды жеткирүү кандай болуп атат? Анан ошол көп учурда Бишкекте, Борбордо бизнес планды жазганды билишет. Анан ал жакта билбейт эмес, эми идеясы бар, бирок ошол сиз айтып атпайсызбы, тууралап жазыш керек депчи, ишкерге да кызыктуу болуш үчүн. Кандай жардам бере аласыздар ошол жактан? Биздин аймактарда ар бир аймагыбызда өкүлчүлүгүбүз бар. Ошолор аркылуу бизге кайрылса болот. Биздин офисибизге электрондук түрдө өзүлөрүнүн долбоорлорун жиберсе болот. Биздин www.bif.kg'de биздин ошол жерде катышуу формасы бар. Ошол формасыны проекттин шаблону бар, ошол шаблонду жиберсе болот. Же болбосо бизге чалып мейлин айтса, биз ошол форманы жибере алабыз. Ошону толтуруп бизге жиберсе болот. Негизи эле кененирээк маалыматты жанагы мен башында айта кетпедимби? Номерлар менен 0550 14 00 66-га чалып эле кененирээк маалыматты алыш үчүн бизге кайрылсын. Мисалы проект бере алат бизге катышыш үчүн билет сатып ала алат. Же болбосо катышуунун шарттарына чалып эле бизге сураса болот да. Долбоорлорду боюнча бизге ушуга чейин офиске аябай көп киши келип атат. Ошонун эч бирисин биз кайтарган жокпуз да. Ар бири менен отуруп долбоорлорду жазганда жардам берип атабыз. Бирок жанагы кыйынчылык болуп атат да, долбоорлорду
долбоорлорду алып келген ишкер тилекке каршы өзү жакшы билбей атат да, анан баягы кээде нааразычылык да болуп атат. Сиз баягы жазбай атасыңар, мени чыгарбайсыңар депчи. Бирок ал долбоор долбоордун критерийлери болот да. Ошол критерийлерге жооп бербеген долбоорлорду биз кабыл албай атабыз. Биз жардам берип атабыз. Бирок ал жанагы жерде кээ бирде ишенбөөчүлүк дагы көрсөтүп атат да. Мен бул санды айта албайм. Менин конкуренттерим мени билип алат. Анан салык органы мени билип алат депчи. Анда биз өзүбүз үчүн чечишибиз керек да. Мен долбоорду чыгарып, ошол жерге каталогко киргизип, презентация кылып, мен өзүмө издейм, инвестор издейм, же болбосо мен мурункудай эле иштегенге уланта берем депчи. Эми кээ бир тобокелчиликтерди биз алышыбыз керек болуп атат. Бирок ал жерде тобокелчилик деле боло турган нерсе жок. Ал резюмеси, проекттин паспорту да, мындайча айтмакчы. Негизги көрсөткүчтөр эле гана чыгып атат. Мындай суроо келиптир. Мен кагаз баштыкчаларды ушу чыгаруу бир чакан ишканасына ачкым келет. Анан бирок ошол каражат таппай келем. 2 жылдан бери дейт. Анан эгер ошол инвестор таба турган болсом, ал менин ошол ишканага керектүү бир шаймандарды алып берүүгө дагы мүмкүнчүлүк болобу? Ошону дагы мен бюджетке киргизишим керекпи деп сурап атат. Ооба, албетте. Бул жерде сиз эгер долбоор сунуп атсаңыз, баягы инвестор билиш керек да, мен канча акча коротом, ошол акча мага канча убакыттын ичинде кайтарып алам. Же болбосо идея канчалык перспективдүү, канча мөөнөт бул бизнестин иштеп кетишине, кандай рисктери бар, тобокелчиликтери бар, кандай оң жактары бар, кандай терс жактары бар. Мен муну кайсыл базарга сунуштай алам, мунун кардары ким деген бүт нерсенин баарын, маалыматтын баарын инвестор билиш керек. Ошондо гана ишенип, мен буга акчамды кошсом, муну иши менен иштесем, мен каражат таба алам деген, киреше таба алам деген нерсени өзүнө ушундай бүтүм чыгарыш керек да. Инвестор бир кишиге эмнеге инвестиция салат? Эки эле себептен. Же бул кишиге ишенет, же болбосо ошол кишинин проекти, долбоор аябай уникалдуу, перспективдүү болуш керек да. Тиги кишиге кантип ишенет ал биринчи жолу ошол форумда көрүп атса? Ошон үчүн анын долбоору абдан уникалдуу, перспективдүү болуш керек да. 57-77-98 эгер сизде идеяңыз, бизнес идеяңыз болсо, ага каражат таппай жатсаңыз, анда бизге байланышка чыгыңыз. Бул жерде студиябызда ишкерлер отурат, анда алар сиздерге кеңеш берет жана кантип каражатты табыш керек бизнес долбоорлорго. Ошол тууралуу кенен түшүндүрүп берет. Мындай дейт, менде бизнес идеям бар, бирок ошол эле учурда Кыргызстандын рыногу эмес, сыртка ошол чыгаруу боюнча бир долбоорлорум бар эле. Ошол биргелешкен бир ишкана түзгүм келет. Ошол боюнча дагы инвесторлорго кызык болсо, анда мен сиздерге барат элем. Дагы бир жолу айтып коюңуздарчы, каттоо канчага чейин жүрөт? Себеби мен долбоорду азыр жазып бүт элек элем дейт. Каттоону биз деген долбоорлорду биз 28-ине чейин кабыл алабыз да. 28-ине чейин кабыл алып атабыз. Үлгүрүп алып келип алышыңыз керек. Сиз ал жерге катышкыңыз келсе, азыр бизге 1-ине чейин биз каттоо жүргүзүп атабыз. Бизге азыр билет сатып атабыз. Бизден келип билет алып кетишиңиз керек. Же болбосо биздин өкүлчүлүктөргө кайрылып, өзүңүздүн атыңызды жаздырып коюшуңуз керек да. Бул жерден алсаңыз, эгер Бишкектен болсоңуз 1000 сом, региондордон биз катышуучуларга символикалык түрдө 500 сом деп коюп атабыз. Түшүнүктүү. 57-77-98 урматтуу угармандар, байланышка чыгыңыз. Анда сунуштар болсо айтып калыңыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Жаналиев Жаркынмын да. Ана мен азыр радиону угуп отуруп, жакшы бир идеяны, мен ойлоп аткан идея чыгып атат да. Мен айылга каток жана муз тебүүчү аянтча. Анан кийин тиги парк, анан кийин бассейн салмакпыз да. Мен быйыл ошол айыл өкмөттөр менен быйыл сүйлөшүп, жер комитеттер менен бүт токтомун чыгарып, ушуну мен салып берем. Инвестор жок. Жер элден эметпей өз күчүбүз менен салабыз депчи. Анан мага ошол кичине мындай эме ушак тууралуу мындай мага бир жардам керек болуп атат да ушул кишилерден азыр Бизнес планыңыз барбы? Же жаза элексизби? Мен жок, менде мындай бизнес план жок. Мен эл үчүн гана ошол жерге салып бергим келет да. Мисалы кафеси менен бүт бассейнде жана 10 киши жуунуп чыккан азыркы жашоодогу бассейнди салгым келет да, мындай салып.
бирдиги түгөнүп калды окшойт, бирок түшүнүктүү эле болду го, угарманыбыздын суроосу. Байке кайсы айылдан экенин айткан жок. Ооба, айтпай кетти. Бирок ар бир айылда болсо гана эме ушундай комплекстер. Байке, сиз кааласаңыз менин номеримден чалып мага жолугуңуз. Менин номерим 550 44 08 60. Бишкекке келсеңиз, мен сизге көрсөтүп, жайында биз кандай кылып атабыз, балким бизден бир пайдалуу бир маалымат алып каласыз. Идея, идея алса болот экен. Бирок ал жерде деген бир нерсеге көңүл буруш керек го, муну салып алгандан кийин иштетиш керек да. Бизде көбүнчө ошого барып такалып калат да, ачкан ачылып атат, анан иштеткенге келгенде бул биз деген дагы бир нерсе барыш керек болуп атат да. Мисалы мен биз бир долбоорлордун күбөсү болдук. Айылга суу алып чыгышат да, суу чыгарышат. Мисалы ишкерлерчи өзүнүн айылына баягы жакшылык болсо, элге жакшылык кылабыз деп, анан элге жакшылык кылабыз деп суу алып чыгып алышат. Бирок суу алып чыккандан кийин анын эксплуатациясына 30 сом, 100 сом деген айда ушуну акча төлөш керек да. Ошону эл төлөгүсү келбейт да. Эл баардык нерсени бекер алгысы келет да. Бул дагы туура эмес. Ал сен ага каражат коротулгандан кийин, анан ага чыгаша кетип аткандан кийин, эми ал сенден акча табам, мына могу байке шагын сындырышы мүмкүн да. Жакшы нерсе кылам деп атат, эми бирок аны колдош үчүн дагы жок дегенде минималдуу бир чыгаша байкени колдоп мына төлөш керек да. Биз кайра ушул айланып акча табып, ошого биз көнүшүбүз керек. Биз үчүн эмне? Биз үчүн бекер болсо жакшы деген нерсеге көнүп алганбыз да. Түшүнүктүү. Саламатпы? Кутмандуу күнүңүз менен. Алло, саламатсыздарбы? Атыңыз ким? Каяктан байланышып атасыз? Абдан жакшы передача болуп атат. Менин бир суроом бар эле. Ошол бизнес форумга кандай масштабтагы инвесторлор келип катышат, ошону айтып кое аласыздарбы? Себеби бизде экспорт ориентированный, эт багытын экспортко жөнөтө турган мүмкүнчүлүктөрүбүз да бар, расчетторубуз да бар. Ошол силердин формага ылайыктап катышсак деген ойдобуз да. Каяктан байланышып атасыз? Атыңызды айтып коесуз. Бишкектен Талантбек. Рахмат. Талантбек мырза, сиз бизге чалсаңыз, жанагы айтылган номерлерге 0550 14 00 66-га, бул жерде бул биздин колл-центр, ошого чалып атыңызды жаздырып, телефонуңузду жаздырып койсоңуз, биз сизге кайрылабыз. Бизге формабыз бар, кайрылуу формасы, жанагы проекттин паспорту болгон. Ошону толтуруп бериңиз. Анан инвесторлорду биз азыр өзүбүздүн Кыргызстандан биринчи ирет, андан кийин Индиядан, Монголиядан, анан могу кошуна Казакстандан күтүп атабыз. Бирок биз басым жасаган инвесторлор булар деген биздин ичибиздеги өзүбүздүн мекендештерибиз. Каражаты болгон, азыр учурда азыр экономиканын эмеси дагы өзгөрүп атпайбы? Мен перспективдүү бир проект долбоор болсо, акчам салып иштетсем деген нерсени издеп жүргөн инвесторлорду чакырып атабыз да. Кыргызстандын баардык мындай каражаты болгон, колунда болгон кишилердин баарын чакыралы деп, баарына чакыруу жөнөтүп атабыз. Андыктан, урматтуу угармандар, бизнес долбооруңуздар болсо, даяр болсо, сөзсүз түрдө келиңиздер. 57-77-98 түз эфирдин телефону. Аз гана убакыт калып атат. Үлгүрүп суроолор болсо берип калыңыздар. 60-60 сандарына суроолор келип атат. Мен сиздерди ушул таппай жүргөм, кантип табам, дарегиңиздерди айтып коюңуздар дейт. Дагы бир угарманыбыз жакшы демилгелер бар экен. Бишкек бизнес форуму кайсы жерде өтөт? Ал тууралуу дагы айтып койсоңуздар жакшы болот эле дейт. Эми аны азыр жыйынтыктоочу катары айтасыз. Азыр биринчи угарманыбызды кабыл алып десек кетип калды. 57-77-98. Дагы бир угарманыбыз ошол биз айылда элек, ошол айылдан бери анда бизнес долбоорлорубузду даярдап келели. Эгер 3 долбоорду алып келе турган болсок, ошонун баарын деле карай аласыздарбы деген суроону дагы узаткан экен. Азыр угарманыбызды кабыл алып коелу, анан жооп беребиз. Саламатсызбы? Алла, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Жакшы передача болуп жатат. Мен сурайын дедим эле, ошол бизнес идеяны эгерде айтканда ошол гарантия барбы жарыяланбаганганча? Кепилдик сурап атасыз. Аты жөнүңүз жана Бишкек каяктан байланышып атасыз? Азамат, Бишкектен. Азамат, Бишкектен. Урматтуу угармандар, азыр силер бизнес долбоорлорду алып келгенден кийин аларды биз чогултабыз. Анан ал бир тандоодон өтөт. Булардын бизде комиссия бар. Ошо финансылык эксперттер, аналитиктер, бизнес ишкерлер өзүбүздүн. Биз негизи бул бүт жакшы болгон долбоорлордун баарын чыгарабыз деп атабыз. Биздин ал жерде кызыкчылыгыбыз деле жок, эч кандай кызыкчылыгыбыз жок. Биздин маселебиз ошол
инвестор менен ишкерди табыштырыш. Инвестордон дагы ишкерден дагы биз жанагы 1000 сом деген катышуу акысынан башка эч бир акча талап кылбайбыз. Ал 1000 сом дагы жанагы ошол эмедеги кофе брейк тамагына эле кетип калат. Көбүнө алып келгендечи. Биздин максатыбыз ошол силер долбоордон, бирок долбооруңуз жакшы болбой калса, тандоодон өтпөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн долбоорду жагымдуу кылыш керек да. Каталогко кириш үчүн анан аябай жакшыларын биз ошо ишкерлердин астына презентация кылуу мүмкүнчүлүгүн берип атабыз да. Ошон үчүн абдан жакшы даярдалса, перспективдүү болсо, биз үчүн дагы, сиз үчүн дагы жакшы болот эле да. Биз кандайдыр бир баягы электен өткөрүшүбүз керек. Келген долбоорлордун баарын кабыл алуу бул мүмкүн эмес. Анткени абдан баягы көп болуп кетет. Баягы сапаты жагына дагы биз эме маани беришибиз керек болуп атат да. Ошондуктан сиз 3 долбооруңузду деле алып келе бериңиз. Биз колубуздан келген жардам берип, чогуу ошол долбоорлорду жагымдуу акыбалга алып келгенге аракеттенели. Бирок ал комиссиядан өтпөй калышы мүмкүн эгер перспективдүү болбосо. Балким 3 долбоордун 1 долбоору өтөт, балким 2 долбоор, балким 3 тең өтүп кетет. А жана кепилдик жагына келгенде, ал долбоорлорду биз деген мындай эме кылбай элебиз да, аябай деталдуу бир маалымат сурабай элебиз. Жалпы бир суроолор бар. Сиздин оборотуңуз канча талап кылынат, перспективасы канча, кайсы базарларга сатасыз, негизи потенциалдуу базарларыңыз канча деген, канча киши иштейт деген ошондой эле суроолорду сурайбыз да. Бул эмне үчүн? Инвестор каталогко карап, биздин форум бүткөндөн кийин деле, 6 айдан кийин деле бирөөнүн колуна ошо каталог түшүп калса, могу жакшы долбоор экен, кызыктуу экен, мен ушул киши менен барып жолугайынчы деген деле эмени, маселени бериш үчүн да. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кутмандуу күнүңүз менен каяктан байланышабыз? Биз Бишкек шаарынан байланышып жатабыз. Атыңыз? Атым Атайбек. Бул бизнес план форуму боюнча чалып элек, биз жаңы эле радиодон уктук да. Ооба. Бул обороту канчага чейин болот экен, биз сурай берели элек. Себеп дегенде биз жана көп жылдык бак дарак отургузуу боюнча, например, алма ушундай мөмө берүүчү дарактар отургузуу боюнча бир проектибиз бар эле да. Анан биз жумгал жергесине даярдамак элек аны. Анан ошол кичине финансы жагынан бизде тартыш болуп жатты эле ушул учурларда. Бизнес долбооруңуз барбы? Бизнес долбоорубуз бар, расчёту бар, чопо-чом канча кетет, эмне болот. Анда кандай кылат Атайбек? Анда ал биздин жанагы бизге кайрылып, биздин адресибиз Фрунзе 387. Бишкек шаары Фрунзе 387, жана телефондорду дагы айттык, 05-14-00-66 чалып эле биздин дарегибизге ошол эмесин долбоорлорун жиберсе болот, катышса болот. Бизге келсин, кайрылсын да, телефон чалсын. Анда ушун менен программабызды дагы жыйынтыктап коелу, убакыт дагы келип жетти. 60-60 сандарына дагы пикирлер келип атат. Анан кийин мындай дейт, ошол дагы бир жолу айтып коюңуздарчы, кечирээк кошулуп калдык. Качан каттоо бүтөт, биз барып катышат элек деген суроосун узаттыр. Дагы бир угарманыбыз бизнес идеябыз бар, бирок каражат таппай жатабыз. Анда кайрылууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ошол кайсыл жерде өтө турганын дагы маалымдар кылып айтып коюңуздарчы дейт. Анда ошол менен жыйынтыктап коелу. Азыр Низами, сиз дагы жыйынтыктап, эгер жаңы ишкерлер бир жаңы иш баштап ата турган болсо, кандай кеңеш бересиз? Сиз болсо ошол жыйынтыктап коюңуз. Мен жыйынтыктап жүрөм. Жалаң гана бизнес идеясы бар эле, анан ушул ишти кылса болот эле деген эмес. Менин бир аз акчам бар эле, балким $10,000, балким $20,000, балким биз бир бизнес ачканы жетишпейт. Бирок ошол акчасын бир жерге иштеткиси келип атат. Ошол акчасы менен болсо дагы инвестор боло алса болот да. Ооба. Аз акчасы менен болсо дагы инвестор боло алат да. Ошон үчүн ошол адамдар дагы келип катышып кетсе болот. Биз потенциалдуу акчасы болгон, бирок кантип иштете алам? Мен ушул каражатымды кошсом болот элем. Мен ушул каражатым менен чогуу иштешип кете алам деген инвесторлордун баарын дагы чакырып атабыз биз. Анткени ал жерге силерге жаккан, силердин табитиңерге туура келген дагы бир, силерге мындай бизнесиңерге туура келген дагы бир идеялар, ишканалар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер, инвесторлор дагы келиңиздер, жеке гана ишканалар эмес. Бардык суроолор боюнча Фрунзе 387ге, Бишкек шаары Фрунзе 387, телефондорубуз 882-333, бул шаар телефону 0312 882-333, мобилдик телефон 0550-14-00-66, 0701-44-88-22 деген телефондорго кайрылсаңыздар болот.
катышуу акылуу Дамас отелинде 8 декабрда саат 8-де регистрация башталат. Бирок билет алышыңызга да керек. Муну кайра айталы. Билеттин акысы 1000 сом, Бишкек шаарынын тургундары үчүн, региондорго 500 сом. Дагы бир жолу айтып коюңуз, канча убакытка чейин ошол бизнес долбоорлорду каттоо мөөнөтү жүрөт ошону? 28-ине чейин биз долбоорлорду кабыл алып атабыз. Каттоо катышуучу болуп катышуу үчүн бул 1-ине чейин келип, 1-декабрга чейин биздин келип билеттерди алып, атыңарды жаздырып кетсеңиз болот эле. Анда сиздерге ыраазычылык билдирели. Бүгүн биз ошол деги эле акчасы жок, бирок идеясы бар, бизнес идеясы бар болсо, анда кимге кантип кайрылат? Акчасы бар, бирок идеясы болбогондорго дагы. Акчасы бар, бирок идеясы. Иши кылып бардык тарап үчүн эгер чакан орто бизнес кылууну каалаган болсоңуз, анда мына ушул Бишкек бизнес форумуна катышсаңыздар болот экен. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы, форум дагы жакшы өтсүн. Биз дагы көз салып турабыз. Анда рахмат келип бергениңиздер үчүн. Студиябыздын коноктору ЖИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек жана ошондой эле ишкер, инвестиция издеген ишкер Низами Насирдинов конокторубуз болду. Укканыңыздар Жаргылчак уктуруусу негизги талкуусу ушуну менен жыйынтыкталат.